Саламатсызбы? Алгач өзүңүздү биздин досторго тааныштыра кетсеңиз. Саламатчылык. Мен Аманкул Алтынай Ысык Көл областына караштуу Тоң районунун Тоң айылынын Азиз Салиев атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусумун. Жана ошол мектебибизде президент болуп иштейм. Эң жакшы. Ал эми ошол сиз Чүй областындагы Ысык Ата районунда өтүп жаткан лагерге келип отурасыз. Ошондой эле биринчи келгенде өзүңүздө кандай сезимдер болду жана эмнелерди күттүңүз эле? Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Мен мындай тренингке чынын айтканда биринчи жолу катышып аткан себептиктен мага аябай кызык болду. Көптөгөн кызыктуу маалыматтарды, жаңы маалыматтарды ала алдым деп ишенем. Жана мен ошо силер биринчиден анализ жүргүзүп атканда эмнени күтөсүңөр дегенде сундук тарткан элем да алтын мененчи. Ал эмнени сүрөттөп айтылат дегенде ошо мен алтын баалуу болот го, баалуу маалыматтарды алсам деген ишеничте келгем да. Аны айта кетсем, ушу 3 күндүн ичинде көптөгөн баалуу, көптөгөн жаңы маалыматтарды ала алдым деп ишенем. Жана көптөгөн досторду таптым бир четиненчи, эң эле жакшы плюсу болду бул. Анан 7 областтан, 7 тараптан чогулганыбыздан ар кимдин мындай үрп адаттарын, каада салттарын да үйрөнүп алып, бул бизге көптөгөн жакшы нерселерди алып келди деп ишенем. Чоң рахмат. Ал эми сиздерге кийинки суроону узатсам, ал эми ушул 25 ноябрда зордук зомбулукка каршы күрөшүү күнү. Ал эми ошол убакта сиз ушул жерден алган жаңы маалыматтарды, билимдерди кантип бөлүшөсүз жана ошондой эле мектептин кыздар кеңештеринде кандай иш-чараларды өткөзөсүз? Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Чоң рахмат сурооңузга. 25 ноябрь ушу биздин Азиз Салиев мектебибизде өзүбүз план жүргүзгөндө ушу зордук зомбулукка каршы бир ценка аткарып берсекпи, театралдаштырып, ролдоштуруп деп ойлоп жатабыз. Бул биздин максаттарыбыздын бири да 25-ине. Анан ал жакта кандай чагылдырылат дегенде, зордук зомбулук кандай түрдө көрсөтүлөт жана ошону кандай түрдө чечсек болот. Же зордук зомбулук болуп атат, психикалык зордук зомбулук, моралдык зордук зомбулук, физикалык зордук зомбулуктун түрү болот го. Класстарга бөлүп берип, ошону чагылдырып бериңиздер деп, анан ошонун көйгөйүн кантип чечесиздер дегенде суроо койсокпу деген оюм бар да. Конкурс сыяктуу кылып. Чоң рахмат. Ал эми ушул лагердин күчтүү жана алсыз жактарын айта кетсеңиз. Күчтүү жактары бул мен өйдө да баса белгилеп кеткендей эле жаңы досторду, жаңы урдаштарды табуу. Алсыз жактары болгон жок деп да ойлойм да, баары эле күчтүү болду чынын айткандачы. Чоң рахмат. Ал эми сиздин мындан кийинки окууларыңызга, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Сизге да чоң рахмат.